Эми токтомду токудук. Өкмөт айткылачы, ушул токтомдогу көрсөтүлгөн пункттардын баарын аткарыласыңарбы? Биз комитетте муну жиликтеп, баарын жакшылап карап, чечим кабыл алып бергенбиз. ИТО аны аткарыла турган, аткарылбашы кыйын, күмөн. О, токтомдогу пункттардын баарын карап чыктыңар да, аткарыласыңарбы? Ким жооп берет? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Биз бул токтомдун колдой себептегенде 2018-жылы өкмөт тарабынан 6-июнда Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу максатында комплекстүү иш план иштелип чыгып, планы бекилген. Ал жерде негизги 4 багыт. Бул отопление, экинчи транспорт, үчүнчү мониторинг, төртүнчү ушу планирование городов деп. Негизги маселелер камтылган. Бул жерде бир гана суроо болуп атат, жана электромобилдерди госоргандарга, госструктурага пилоттуу кылып киргизүү деп. Ушул каржы Сиз токтомдун пункттарын окубайсызбы? Сиз кайсын айтып атасыз? Мен айтып атам. Бир пунктун айтып атам. Лимиттердин баарын алыш керек, трёхфаскалардын баарына отоплениеге уруксат бериш керек. Кыла аласыңарбы? Жок, ошо ар бир пункт. Генерация жетеби? Мен ошон үчүн айтып атам да. Бул смогту, аба таза болушун баарыбыз каршы эмеспиз. Биз ушу абаны биз да дем алып атабыз. Бирок аткарыласыңарбы деп атабыз. Токтомду бериш жакшы. Анан аткара албай келсеңер биз сурайбыз анан. Туура айтасыз, Кожобек Чачыбекович. Бул жерде бир маселе болушу мүмкүн, киловаттты көтөрүү боюнча. Эртеңки күнү ачык керек, мощность да жетпей калышы мүмкүн. Биз так сунушубузду бергенбиз. Ушу 700 киловатт эмес, 1,5 миң жок дегенде 1,5 миң киловатт ушу отопление сезонунда депчи. Бул жактан маселе жаралышы мүмкүн. Жок, сиз айландырбасаңыз, киловатты көтөрүү жок бул жерде. Бул жерде лимитти алып салуу, трёхфаска уруксат берүү дегендей маселени коюп атпайлыбы? Мен комитетте айтпадым белем, эмне үчүн трёхфаскага техсловия бербей атасыңар? Элдер эме менен ток менен үйдү жылытабыз дегенге макул болуп атышат, төлөйбүз деп атат. Муну эмне кармап атасыңар деп сурай бербедим белем. Берде 700 киловатт жөнүндө сөз жок, уруксат берүү жөнүндө сөз болуп атат. Марлен Абдрахмановичтин микрофонун иштетип коелу. Мен телефон дедим, иштетип койсоңуздар ар дайым эле анткени жооп берейин. Кожобек Жайшыбекович, сиз бир аз кеч калып калдыңыз. Мен өзүмдүн докладымда, презентацияда да көрсөттүм. Ошол жерде 700 киловатты кышкы мезгилде жок дегенде 1-2 ай болсо дагы мүмкүнчүлүккө карап, баягы маловодья деп түшүнөбүз. Бирок алар жакшы шарттар түзүлгөндө 1-2 ай ошол 700 киловатт эмес, 1,5 киловаттка чейин, 2 миң киловаттка чейин көтөрүп бергиле деген сунушту айтып атабыз биз. Сиз айткан жана лимитти алып коюу ал маселе коюлган жок. Биз туура түшүнөбүз. Анткени баягы биз каражат өзүбүздүн шартыбызды карап турушубуз керек. Ошон үчүн айтып атабыз биз. Бул каралып көрсүн, караштырып көргүлө деп айтып атабыз. Так, Марлен мырза, мен аны окудум. Просто мен дагы ушуну айтып атам да, себеби дегенде чечимде бизде дагы бар. Ошон үчүн мен өкмөткө суроо берип атам. Муну 700'тү 2 миңге көтөргөн менен уруксат берүү бирдей эле. Марлен мырза, мен аны түшүнүп атам. Бөкө бирдей эле болуп калат да, эсептегенбиз баягы отурганбыз. Ал мен анын баарын түшүнүп атам. Генерация жетеби же жетпейби деген суроо да. Ошого жооп бере алабы, жооп бере албайбы? Бизде негизи эле Кыргызстанда эми жетет, бирок айтып атпаймынбы, бул өзүбүздүн шартка карап көрөйлү. Айрым учурда маловодья болгондо киргизбейбиз. Маловодья эмес, жакшы шарттар болуп атканда эмне үчүн киргизбешибиз керек? Эми сөзүмдүн акырында Марлен мырза сизге эмес, өкмөткө айтып коеюн. Деги эле бул смогту токтотуу боюнча комплекстүү жумуш алып барыңыздар да. Токтомдо токулуп турат. Аны токтомдун аткарышын сурайбыз. А так колдойбуз. Колдобой турган эчтеке жок бул жерде.